Assalamu алейкум, Жаңыдор каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Ушул гигант афган кочкордон туулган козулуу койлорду алгыңыздар келсе, анда бүгүнкү видео кызыктуу болот. Туугандар, алдын видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул койлордун бооз мезгилиндегиси, ал эми алдыда болсо азыркы күндөгү козулуу учурлары туугандар. Кечээ тартылган видео. Койлордун жалпы саны 14 баш туугандар. Койлордун өзгөчөлүктөрү булар 2 жыл 3 жыл мурун Кыргызстанга келип адаптация болуп, биринчи жылы бир аз кыйналган дейт. Андан былтыркы жылдары өзүн аябагандай жакшы алып жүрүп, өтө чоң алдыда кочкорду көрдүңүздөр, мына ушундай деңгээлде жакшы семирип, өздөрүн жакшы сезип жайлоолордо жүрүп келген соң, күздө коюлган козулардын атасын көрдүңүздөр. Ушул койлорго коюп, анан мына ушул козуларды алган экен туугандар. Койлордун бойлору дагы чоң-чоң. 2 жыл 3 жыл аралыгында мына ушул койлорду, афган койлорду жакшылап кылдап, начарын сатып, жакшы козу бергендерин алып калып, ушул деңгээлге жеткирип 20 чакты кой кылган дыйкан тууганыбыздын койлору бүгүнкү күндө сатууга чыгып жатат. Зарыл себептерден эми ар бир адамдын өзүнүн жашоо шарттары болот. Мына ошол шарттарга байланыштуу ушул койлор сатууга чыгаттыр туугандар. Болгондо дагы мына ушундай козуларды жакшы пайда менен, жакшы киреше менен алып келүү алдында сатып атканга туура келип аткан экен туугандар. Койлордун кээ биркилерин видеого алып тарттык. Тиштери тартылган туугандар. Кимге кызык болсо личкага чыксаңыздар жөнөтөбүз. Ал эми бул кой болсо койлордун эң төмөн ылдыйкы кою, жана жашы ылдыйкы, жашы жогорку кою. Көрдүңүздөр 87-88ге жакын. Ал эми койлордун көпчүлүгү 90-90дун тегерегиндеги мына ушундай узун кулактуу, чырайлуу жакшы койлор туугандар. Козулардын жалпы саны 18, койлордун жалпы саны 14. Башкача айтканда, койлордун арасынан 4-өө эгиз тууган. Ал эми койлор мына ушундай, кээ биркилери арык болгону менен туугандар, арык кезиндеги бойлорунун бийиктиги мына ушундай туугандар. Жаштарына келсек, жаштары 3-4 тишин төгөрөк кылган, кээ бир жерде чары дейбиз, майдалап калган дейбиз. Иши кылып дагы да козу бере турган куракта, бирок азыркы учурдагы мына ушундай койлордун козулары туугандар, алдыда көргөн чоң-чоң козулар мына ушул койлордун козулары. 2 тиштери көп, андан 4 тиштери көп туугандар. Негизгиси жаштары көп, 3-4 ушундай деңгээлдеги койлор, калгандарынын бардыгы дээрлик жаш койлор туугандар. Мына ушул эң арык кой экен, 4 тиш кой, бирок 91-90 көрсөттү туугандар. Ал эми бул козулардын атасы быйыл 8 тишке өтүп, 3 жаштан 4 жашка өтүп аткан мезгил экен. Кочкордун бою өлчөндү туугандар. 1 метр 3 сантиметрди көрсөттү. Ал эми кочкордун сын сыпатын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аябагандай толуп турган мезгил экен. Кочкор чоң, бардык сын сыпаты жайында. Козуну дагы жакшы берет экен туугандар. Козуларын жакшылап видеону токтотуп, пауза кылып, же болбосо дагы да видеолорду көргүңүздөр келсе, анда биздин личкага чыгыңыздар, дагы да видеолорду беребиз, таштайбыз. Дегенкисин жакшылап көрүп, ушул койлорду энчиликке алсаңыздар болот туугандар. Шашылыш чыгып атат. Баасына келе турган болсок, баасы 60 000 сом кеми бар туугандар, оптон баага. Ал эми тандамайга болсо сүйлөшөбүз дейт, бирок тандамайга жогорку баадагы көрсөткүчтөр болот туугандар. Андыктан видеону жакшылап көрүңүздөр, аягына чейин жакшылап сын сыпат баа бериңиздер. Андан соң калтырган номерлерге чалып биз менен байланышыңыздар. Койлордун турган жери Өзгөн району Куршап айылында, Ош Өзгөн трассасынын жолдун боюнда, келип жеринен көрүп алсаңыздар дагы болот. Бардык багыттарга жеткирип берүү уюштурулат. Андыктан чалыңыздар, чамдаңыздар туугандар.